Назука Алимовна, бизде бүгүнкү боло турган иштер боюнча эч кандай өзгөрүү жокпу? Мына бирде процесс бар. Бир жарымда 2де процесстерибиз бар, Булар боюнча эч кандай өзгөрүү жокпу сиздерге түшкөн маалыматтар боюнча? Жок, өзүнүн тартибинде өтүлөбү? Процесс түрүндө кабарлаганбыз, бардыгында. Сот системасын өнүктүрүүнүн максаттуу мамлекеттик программасында бирден бир сот айкындуулугун, сот реформасынын багыты катары ушул соттордогу автоматташтырылган информациялык маалымат системасын киргизүү. Мына 1 жылдан бери бизде ушул иш жүргүзүлүп атат. Аламбүндүн райондук соту пилоттук дейбиз, пилоттук долбоорлоо сотторунун бирине кирет. Мен мындай айтар элем, бул электрондук сот өндүрүш баягы заманбап бир системалардын бири да. Бүгүнкү күндө биз кагаз менен жүргүзгөндө көп баягы эмгек жумшалуучу, убакыт жумшалуучу иштер болот да. Ошол иштерди бир оптималдаштыруу түрүндө багытында жүргүзүлгөн бир система да. Андан сырткары бул жанагы сот кижи менен түздөн түз байланыш болот. Судьялар бөлүнгөн иштер боюнча чыгарган соттук актылары автоматтык түрдө ушул сот кижи порталына барып жайгашат да. Ал жерден жана жогоруда айтылгандай кызыккан жаран ушул белгилүү бир иш боюнча или жалпы эле бир категорияда иштер боюнча таанышууга мүмкүндүк ачылат. Информациялык технологияларды колдонуу дагы бирден бир кийинки максаттуу сот системасын өнүктүрүү программасында да каралган сот отурумдарынын видео, аудио жазуулары. Муну дагы бүгүнкү күндө ушул ишке ашырылып атат. Мына монорки бизде соттук отурум залы бир ракурсунан тартылган жеринде. Анан экинчи ракурсу мына бул түрүндө. Бул дагы баягы сот системасындагы сот тутумунун баягы айкындуулугун, ачыктыгын камсыздоочу бирден бир система да. Андан сырткары коопсуздукту камсыздоого да багытталган нерсе. Бул коопсуздук маселеси менен биринчи кезде, андан сырткары бул жанагындай ар кандай неформалдуу бир байланыш түзүүгө дагы бир жолтоо боло турган бир фактор да. Ушундай максатта багытта видео көзөмөл орнотулган. Китебизди да бир коско ошончо да айталы. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мурда мен Жусуп Аласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинде жарандык укук жана процесс, кийин эмгек, жер жана экологиялык укук кафедрасында окутуучу болуп иштегенмин. Мыйзамдардын практика жүзүндө колдонушунда дагы бир кызыгуу пайда болду. Конкурс жүрдү. Ошо конкурска катышуунун жыйынтыгында ушул Аламбүндүн райондук сотунун судьялык кызматына келдим. Эми мен бул жерде айта кетишим керек, сөзсүз түрдө бул чоң ишеним. Жолдошбек Абдрахманович Зекиров, Арзбек Камчаевич барып мектеп окуучулары менен жолугуп келдиңиздер. Жакшы өттүбү? Алар кызыгуу менен айтылдыбы? Шу жолдошбек ошо боюнча кичине маалымат берип койсоңуз мүмкүн болсо. Аларга жашы жетпегендердин жоопкерчилиги жөнүндө тема боюнча өзүбүздүн лекциябызды окуп, алардан түшкөн суроолорго жооп берип келдик. Эми биринчи кезде ушул иштин көптүгүн баягы угуп, билип, көрүп жүрчүбүз. Эмнеге дегенде буга чейин мен илим иш менен катар эле кээ бир учурда жарандык иштер боюнча өкүлчүлүк кылып калчумун. Анан сот системасында жүргүзүлүп жаткан реформалар мени өтө кызыктырчу убагында. Алар боюнча дагы өзгөчө көңүл бөлүп, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, реформа эмне багытта жүрүп атат деген ой менен ушу келгенмин да. Бүгүнкү күндө Аламбүндүн райондук сотунда штаттык тизме боюнча 9 судьябыз. Акыркы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн негизинде дагы бир судьянын штаты бизде каралган. Долбоорду ишке ашырып аткан жетекчиси урматтуу господин Стефанос Карекластан болуп турат. Урматтуу коллегалар, мына ушундай благодарственное письмо дейбиз, ошого биз ээ болдук.
соттук реформанын бирден бир багыты болуп бул судьяларды кайра тандоо. Бүгүнкү күндө мына соттордун жарымынан ашыгы жаңы судьялар келдик да. Мен ойлойм, ар бир иш өзүнчө бир өзгөчө болот, ар бир өзүнчө судья үчүн оор деп эсептелинет да. Иштин негизи жеңил болбосо керек. Ошол эле иш баштаганда эле ушу процесстерден баштадык. Анан кылмыш иштери менде өзгөчө эсимде калыптыр. Турыңуздар, сот келатат. Саламатсыздарбы? Отуруңуздар. 2015 жылдын 12 октябрында указ менен биз чогуу шайланып келдик. Азыр жаңы мыйзамга ылайык төрагаларды судьялар өздөрү тандашат. Ошо өздөрү тандайт мыйзамга ылайык биз жалпы судьялар чогулушунда ушул өзүбүздүн тандообузду Азамат Насыровичти тандадык. Судья катарындагы иштер жакшы карап атат. Билинет да, өз ишин убагында баштап алса сөзсүз тараптардан капачылыктар келип түшөт, наразычылыктар келип түшөт, өз убагында баштабайт, мындай болуп атат, тиңдей болуп атат деген сыяктуу. Жок, андай эмес, ишине жакшы жетишип иштеп атат. Анан жанагыда айтылды, судьянын төрагаларынын кол китеби деп атайын бир жумушчу топ түзүлгөн экен. Бир четим эмгек жөндөмдүүлүгүнө да таң калып атам. Ошо биз сыяктуу эле ишти карап жетишип, андан сырткары дагы ушул китепти түзүүгө катышып, ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгү кенен болгондугуначы. Бул жерде авторлор барбыз. Ошол авторлордун ичинде мен да бармын. Эми негизги суроолор бул судьялардын ишин уюштурууну көзөмөлдөө деген бир глава бар. Ал жерде сөзсүз түрдө судьялардын ишин уюштуруу деген сөз бул жерде баягы негизги өзөктүү сөз. Анткени соттордун көз карандысыздыгын камсыздоодо бирден бир негизги маселе бул алардын ишине кийлигишпөө. Ошол эле соттун төрагасы тарабынан да бул демилге негизинде ушу соттук башкаруудагы келип чыккан бүгүнкү күндө бир көйгөйлөрдөн улам чыктыго дейм да. Эмнеге дегенде жана башында айтпадымбы? Соттун төрагалары бир соттук башкаруудагы тажрыйбасы жок болуп атат да. Тажрыйбасы жок болуп келдик да. Ошондо келип чыккан суроолорго жооп берүү максатында. Мына ушул жерден юридикалык илим тармагында болуп аткан жаңылыктар менен таанышса болот. Эми бул жерде теория менен практиканын байланышы, айкалышы десек болот да. Анткени практикалык ишти, мыйзамдарды колдонууда ар кандай көйгөйлөр чыгат да. Ошолордун баарын жалпылап, теориялык бир изилденип, анан жыйынтыкталып нерсе бул теория, илим катары кабылданат да. Илимий кызматкерлер өзүнүн оюн айтат, белгилүү бир материалдар изилдегенден кийин. Бул сөзсүз түрдө практикада мыйзамдарды колдонууда өзгөчө соттук иште чоң жардам берет мен үчүн мисалы. Эми убакытты бөлгөндө болсо, эми бүгүнкү күндө азыраак бөлүп атабыз. Ошончо дагы бирден бир мына бир канааттануу алуу үчүн нерсем, ошол өзүм илимий темама байланыштуу болгон бир жаңылыктар менен таанышып окусам, кадимгидей бир чер жазуу сыяктуу болот го. Алишер агай, күбөлөр ходатайство кылат, күбөлөр тууралуу ким ходатайство, кимдин күбөлөрү? Булардын эки сторона. И у этой стороны, да? Эл аралык уюм USAID Айдылоонун колдоосунун негизинде мына биз азыр турган класс Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин юридика факультетинде түзүлүп берилген. Мына 2 жылдын жүзү болду атайын окуу планына окутуу граждандык процесс, окуу граждандык процесс деген практикалык бир мындай предмет киргизилген да. Вы совсем увлеклись, да? Смотрите за процессом. Смотрите. Буякта эме берип атпайбы? Ходатайство кылып атпайбы? Приобщить материалам дела деп, да? Значит, секретарь передайте дейсиз. Вы подходите, берете и передаете. Ходатайство кылгандан кийин күбөлөр чыгарасызбы же күбөлөр уже чыгып турабы? Жок. Кылгандан кийин чыгарам да. Студенттер төрагалык кылуучунун ордунда же болбосо тараптардын ордунда өзү аркылуу өткөрүү менен теориялык алган билимин өркүндөтүү да. Прошу садиться. Судебное заседание Аламинского районного суда Чуйской области объявляется открытым. Рассматривается гражданское дело за номером 23.